Здравствуйте, саламатсыздарбы. Гульбара и Сабира. Кыргызская народная сказка. Кыргыз эл жомогу Гульбара жана Сабира. Жила-была вдова. Имела она единственного сына. Когда он вырос, мать сказала ему: «Сын мой, если вздумаешь жениться, выслушай сначала поучительную историю о том, какими иногда бывают жены». Через некоторое время сын явился к матери. «Энеке, — сказал он, — я решил жениться и теперь хотел бы послушать рассказ о женах». «Хорошо, — ответила мать, — отправляйся в город к соседнему хану и попроси его рассказать о Гульбаре. Это многому тебя научит». Отправился юноша в путь и вскоре попал в большой город. Давайте теперь переведем. Ушул дергете которып көрөлү. Жила-была вдова. Илгери бир жесир аял жашаптыр. Вдова деген жесир аял. Жесир аял, мисалы, вдовец болса, анда эркек болот. Ушул аялы өтүп кеткен эркек болот. Жила-была вдова. Илгери жесир аял жашаптыр. Имела она единственного сына. Анын жалгыз бой баласы бар экен. Жалгыз баласы бар экен эле. Имела она единственного сына. Когда он вырос, ал чоңойгондо, мать сказала ему, апасы ага айтыптыр: «Сын мой, балам, менин балам, если вздумаешь жениться, эгер үйлөнөм деп чечсең, вздумаешь же ошентип жөнөп калсаң, негизи думать деген ойлонуу, бирок ушул учурда вздумаешь деген бул ушинтип аттануу. Если вздумаешь, эгер үйлөнөм деп аттансаң, выслушай сначала, выслушай ук поучительную историю о том, какими иногда бывают жены. Бир акыл насаат бир окуяны угуп кой дептир да. Кээ бир учурларда аялдар кандай болорун угуп кой дептир. Какими иногда деген кээ бир учурларда бывают, болушат жены, жубайлар, аялдар. Бир убакыттан соң баласы апасына келиптир. Через некоторое время, бир убакыттан соң, некоторое время, бир убакыттан кийин, явился, келиптир, алдына туруптур. Сын явился к матери, апасынын алдына келиптир. «Энеке, мен үйлөнөм деп чечтим, жана эми сени уксам дедим эле», деп айтыптыр ал. «Сказал он», деп айтыптыр, «я решил жениться, мен үйлөнөм деп чечтим. И теперь и мына эми хотел бы послушать рассказ о женах». Ушул жубайлар же аялдар жөнүндө окуяны уккум келип турат. Уксам дедим эле. Хотел бы деген бир нерсе кылсамбы дедим эле деген ойду берет да. «Макул», деп апасы жооп бериптир. «Хорошо, макул», ответила, жооп берди. «Отправляйся в город к соседнему хану. Шаарга, кошуна ханга бар и попроси его рассказать о Гульбаре. Жана анын Гульбара жөнүндө айтып берүүсүн суран». Попроси, сура, рассказать, айтып берүү о Гульбара жөнүндө. «Это многому тебя научит». Бул сага көп нерсе үйрөтөт. Это многому, көп нерсени сага үйрөтөт. Жигит жолго жөнөп, бир аздан соң чоң шаарга жетип келиптир. Отправился, жөнөдү, юноша, жигит, в путь, жолго, и вскоре, бир аздан кийин, жана бат эле
попал, болып қалды же түшіп қалды в большой город, чоң шаарга. Қайда? Куда? В большой город. Разыскав ханский дворец, он пробрался к самому хану и заявил. Хандын дворец деген ушул сарай. Хан сарайды таап, разыскав, таап, издеп таап, ал хандын өзүнүн алдына кирип барып, пробрался. Башка мындай тоскоолдуктардан өтүп баруу да, пробрался деген ошо тоскоолдуктардан өтүп барып. Хандын өзүнүн алдына кирип барып, айтыптыр. Заявил, айтыптыр. То есть айтып чыгыптыр. Мой хан, я пришел, чтобы услышать от вас рассказ о Гульбаре. Или о Гульбаре. О Гульбаре деп айтышыбыз керек. Менин ханым, мен сизден Гульбара жөнүндө окуяны, аңгемени укканы келдим. Я пришел, келдим. Чтобы, эмне кылууга, муну биз өткөнбүз, угууга сизден рассказ, аңгеме, окуя, рассказ, аңгеме. Гульбара жөнүндө, о Гульбаре. При этих словах хан побледнел и жестом приказал своим приближенным оставить его наедине с юношей. Бул сөздөрдө хан бираз бети агара түшүп, өзүнүн малайларына же жакын приближенный деген ушул айланасындагы кызматкерлерине ушул жигит менен жалгыз калтырууну мындай неме кылды, приказ берди деген, буйрук берди. При этих словах, бул сөздөрдө, ушул сөздөрдү угуп дегенди билдирет да, побледнел, бети агара түштү, же каны кетип калды бетинен, бети суу түштү десек болот. И жестом, жест деген мындай бир колу менен көрсөтүү да, мындай жест деген ошол. Приказал, буйрук берди своим приближенным, өзүнүн приближенный жакындарына. Жакын деген бул тууган болбошу мүмкүн, бирок ошол кызматкерлерине да, жакын кызматкерлерине оставить его наедине с юношей. Жигит менен с юношей наедине, жалгыз. Ушул жигит менен жалгыз калтыруусун оставить, калтыруу. Я исполню твою просьбу, сказал хан. Слушай и запоминай. Мен сенин сурооңду аткарам, деди хан. Мени ук жана эсиңде калтын. Эстеп кал. Исполню, аткарам. Просьбу, сураныч. Сенин суранычыңды аткарам. Ук, запоминай. Запоминай деген бир нерсени эстеп кал. Эстеп кал. Было это много лет назад, когда я владел драгоценным даром молодости. Бул аябай көп жыл мурун болгон. Мен аябай жаш кезимде болгон. Было болгон. Много лет назад, көп жыл мурун. Жаштыктын баалуу белеги болгондо менде деп ушинтип айтылды сөз. Когда я владел деген ээлик кылуу. Драгоценный деген кымбат баалуу дегендей да. Дарым деген, дар деген белек. Ошондой эле бир шык дегенди билдирет, шык талант, да, дарым молодости. Ушундай жаштыктын бир шыгы. Демек, бул менимче жөн эле жаш кезимде деп атат да. В то время, байкасаңыздар, муну жерде в то время деп окуп атам, бирок эгер ондай глухой деп коебуз, т деген тамга менен д деген эки тамга бар, экөө тең. Ошол глухой и звонкий деп коебуз да. Мисал үчүн, в звонкий, а ф глухой.
ошондо жумшак каткалаң үнсүздөр да. Мисалы үчүн мына жумшак болуп атса, в деген жумшак болсо, ф каткалаң болот да. Ошондо эгер жумшак үнсүз тыбыштан кийин же жумшак үнсүз тамгадан кийин каткалаң үнсүз тамга келсе, анда баягы жумшак каткалаң болуп калат да. Ошондо мына в то время болуп атса, ф то время деп окуйбуз. Ошондо бириктирип в то время деп окуйбуз да. Ошондо мына бияка болуп калыш керек. В то время. В то время не было человека беспечней меня. Ал убакта мендей эчтекени ойлобогон бейгам адам жок эле. В то время, ал убакта не было, жок эле человек, адам беспечней меня, менден да бейгам. В один из дней я встретил девушку дивной красоты. Күндөрдүн биринде мен аябай таң калыштуу сулуулугу бар бир кызды жолуктурдум. В один из дней, күндөрдүн биринде, я встретил. Могул жерде дагы байкасаңыздар, встретил деген жокпуз, встретил, ф деп айтып атабыз да, встретил, себеби бул с. З болгондо башка болот. Взобрался болгондо анда взобрался деп эле окумакпыз. Бул жерде в анан с келип атат, ошон үчүн мына в дагы ф болуп калып атат да. Встретил девушку дивной красоты. Дивной красоты. Аябай сулуу бир кызды жолуктурдум. Звали ее Гульбара. Звали ее Гульбара. Анын аты Гульбара экен. Эле.